Адвокаттардын көңүлүн төмөнкү проблемаларга буруу зарыл деп эсептеймин. Элде көптөн бери мыйзамдарды жакшы билген эмес, судьяны жакшы билген адвокат мыкты деген сөз бар. Башкача айтканда, адвокатуранын ишине тилекке каршы коррупциянын элементтери аралашып калган деп айтууга болот. Коомдо калыптанып калган ой пикир боюнча адвокаттар эки формалдуу эмес категорияларга бөлүнүшөт. Биринчиси бул чечүүчүлөр. Башкача айтканда, көпчүлүк учурда кесиптик даярдыгы төмөн жана укуктук аң сезими начар өнүккөн, бирок кеңири чөйрөдөгү байланыштарга ээ болуп, кардарларда пайда болгон проблемаларды ким менен жана кандай акчага чечүүгө болорун билишкен адвокаттар. Экинчи категорияга укуктук даярдыгы мыкты, зарыл болгон процесстик документтерди сапаттуу даярдай алган, соттук чыйындарга жана тергөө иш аракеттерине активдүү катышкан, бирок ишенген адамдын үмүттөрүн актоого ар дайым эле жетише албаган, башкача айтканда, жогоруда айтылган себептер менен сотто утулуп калган адвокаттар кирет. Бул эки критерий каалайбызбы биздин турмушубузда жашайт бүгүн. Өз кардарларына юридикалык жардам көрсөтүү менен кээ бир адвокаттар тергөө органдарынын айрым кызматкерлери жана судьялар менен кесиптик мамиледе гана эмес, көмүскө коррупциялык мамилелерде да болушат. Буга кандай каршы турууга болот? Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын кесиптик этика кодекси мыйзам жана жактоочу кесибинин адеп аклагы ишеним арттыруунун эркинен жогору экендигин жана анын эч кандай каалоолору, өтүнүчү же көрсөтмөсү, эгер алар мыйзам бузууга алып келсе, аткарылбай тургандыгын жарыялайт. Адвокат сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жеке байланышын пайдалануу, ишти башка мыйзамсыз ыкмалар менен чечүүгө сөз берүү менен адамдарга өз жардамын таңуулабашы жана аларга жактоочу болбошу керек. Адвокатура башында эң маанилүү милдеттердин бири бул адвокаттардын этика боюнча комиссиясынын ишин активдештирүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу. Мыйзамдын жана кесиптик этика кодексинин талаптарын сактабагандыгы үчүн адвокат адвокаттык ишти жүргүзүүгө лицензиясынан ажыратууга чейин жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Мындай ыкма менен адвокаттык коомчулук ак ниет эмес жана татыксыз кесиптештеринен тезинен арылышы керек. Кесиптин кадыр баркы жөнүндө кам көрүү, адвокатуранын ар намысын, авторитетин сактап калуу ар бир адвокаттын адеп акылактын милдети болуп саналат. Адвокаттын жүрүм туруму юридикалык жардам көрсөтүүдө да, ошондой эле турмуш тиричиликте жана жеке турмушунда да мыйзамдын талаптарына жана адеп акылак принциптерине жооп бериши керек. Биздин адвокатуранын ишин олуттуу, ал тургай радикалдуу жакшыртуу жана сот өндүрүшүнүн механизмдерин өркүндөтүү, реалдуу атаандаш сот процессин түзүү зарылдыгы коомго жана бийликке айкын болуп калды. Ал үчүн биринчи кезекте колдонуудагы мыйзамдын адвокаттык иш жүргүзүүгө лицензия алуу укугуна ат салышкан талапкерлерге карата квалификациялык талаптарды жогорулатуу бөлүгүн кайра карап чыгуу зарыл. Мыктыларды тандап алууга мүмкүндүк берүүчү конкурстук система иштеши керек. Адвокат болом деген талапкердин кесипкөйлүк деңгээлин текшерүүгө жана иштеп жаткан адвокаттардын кесипкөйлүк деңгээлин кармоого карата олуттуу мамиле жасоо зарыл. Бүгүн биз адвокатура сот өндүрүшүнүн тең укуктуу катышуучусу болуп калды деп айта албайбыз. Биздин өлкөдө жазык процессинде тараптардын атаандаштыгы боюнча кырдаал идеалдуу эмес. Көпчүлүк учурларда сот адилеттиги мамлекеттик айыптоонун кызыкчылыктары тарабына олуттуу ооп кетишүү байкалууда. Кесиптик милдеттерин аткарууда адвокаттар ишке ашыруучу мыйзамдуу аракеттер үчүн жазыктык, жарандык укуктук жана администрациялык куугун токтоого каршы иммунитетти, адвокаттардын кесиптик милдеттерин аткарууда укук коргоо органдары менен соттордун имараттарына эркин кирүүсүн жана бул маселеде басмырлоочу ведомстволук чектөөлөрдү жокко чыгарууну камсыздоо зарыл.